Күндөнү маанилүү жана орчундуу окуя кабарларынын камтыган жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы. Назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Массалык башаламандык уюштурууга шектелгендердин бөгөт жарасы Бишкек шаардык сотунда каралат. Жерлерде жергиликтүү курултайдын делегаттарын шайлоо аяктады. Эл тандоосунан өткөн делегаттар эл көйгөйүн президентке ачык жеткире алабы? Азыр мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турат. Элдин түшүнүгү жогору болгону эң жакшы болот. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн башын бириктирген Коркут Ата эл аралык кино фестивали Турциянын Бурса шаарында өттү. Ош ТВ телеканалы жеринде баяндайт. Туркиянын Бурса шаарында өтүп жаткан Коркут Ата кино фестивали кино тармагындагы инсандарды маданий аянтчага бириктирди. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов кызмат кылам. Эртең 9 ноябрда Кыргызстанда башаламандык уюштурууга шек саналып кармалган 20дан ашуун саясатчы, активист жана журналисттердин бөгөт жарасы жана кармалышынын мыйзамдуулугу Бишкек шаардык сотунда карала баштайт. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасилова билдирди. Талант Эшалиев шаардык сотко апелляциялык арыз жазган эмес. Ал эми Чыңгыз Капаров, Азимбек Бекназаров, Канат Исаев, Орозайым Нарматова жана Илгиз Шаменовдун соттук иштери боюнча маалымат ачыктала элек. Ички иштер министрлиги аларды массалык башаламандык уюштурууга камынып жатат деген шек бардыгын билдирген. Камалгандар Касса Италия ресторанындагы жыйын бийликке таасир этүү максатында өткөнүн, эч кандай бийликти басып алуу же массалык башаламандык уюштуруу максатын көздөбөгөнүн айтышууда. Эске салсак, 23 октябрда жекшемби күнү 20дан ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылардын, укук коргоочулардын, активисттердин жана блогерлердин үйү тинтилип, андан кийин алар жапырт кармалган. Акыйкатчынын орунбасары Альберт Колопов Кемпироват маселесинен улам массалык башаламандык уюштурууга шектелип камалган 20дан ашуун жарандын катарындагы Нурлан Асанбековдун абалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу акыйкатчынын орунбасары билдирди. Мен киргенде Нурлан Асанбеков ачкачылыктан улантып жатыптыр. Өзүнүн айтымында ачкачылыкты 1 ноябрда кармай баштаган. Биринде жана экисинде суу ичиптир, бирок 3 ноябрдан тартып эч наар ала элекмин деп айтты. Кан басымы төмөндөп кетиптир. Ал мындай кадамга өзүнө көңүл бурдуруу максатында барып жатканын айтты. Себеби менин саясат менен эч кандай ишим жок. Куруучумун. Болгону Равшан Жээнбековдун курулуш иштерине байланыштуу, аны менен тез байланышып турган. Кафедеги жыйынга катышкан эмесмин деген пикирин айтты, деди Альберт Колопов. Асанбеков ага ДЦП болгон оорлуу кызы бардыгын, банктан ири суммадагы кредит алганын, оорукчан апасы бар экенин, үй бүлөсүн өзү жалгыз багарын айтып, аны бошотууну суранган. Нурлан Асанбековдун бөгөт жарасы башка камакка алынгандар менен тең катар 9 ноябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Ички иштер министрлиги кылмыш кодексинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренеси менен ишти тергеп жатат. Жерлерде жергиликтүү курултай өтүп, элдин тандоосу менен татыктуу делген делегаттар шайланды. 5 декабрь күнү тандалган делегаттар элдин талабын, негизги көйгөйлөрдү президентке жеткирет. Тургундар курултай ачык айкын, элдин гана тандоосу менен таза өтүп, маселени жеткире билген делегаттар шайлангандыгын айтышат. Өлкөдөгү жергиликтүү курултай аяктап, эл өз тандоосун жасады. Алгач көчө квартал айыл жерлеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, элдин негизги көйгөйлөрүн өлкө башчысына жеткире турган делегаттарды тандоо керектиги айтылган. Ош шаарында 900 делегаттын ичинен 30-у тандалса, ал эми облус аймагындагы 88 айыл өкмөт жана 3 райондук маанидеги шаардан шайланган 179 делегат Бишкек шаарында элдик курултайга катышат. Айтиев Авазбек 55, Алматов Аттокур 3, Адиева Чолпонай 54. Аракетиңди жумшаган мен үчүн аябай бакыт. Мен ойлоймун, ушул Кашкар кыштак айыл өкмөтүбүздүн канча айыл болсо да ушул 8 айылдын баарын мен убада бердим азыр. Ушул 25-ине чейин барып кыдырып,
айыл баштылар менен, айылдагы женсоветтер менен, коррупцияга каршы күрөшүүнү жакшы көргөн инсандар менен жолугуп, кандай көйгөйлөрү бар деп мен баарын кыдырып чыгамын. Тарых барактарында элдик курултайда тарыхый чечимдер кабыл алынган деп белгиленип келсе, айрым учурда натыйжа берген эместиги айтылып келген. Бул жолку курултайдын эрежелери түп табынынан өзгөртүлүп, жаңы жоболор киргизилди. Анда элдин негизги көйгөйлөрүн президентке жеткире турган жарандарды тандоо элдин өзүнө коюлган. Квоталардын бөлүшүшүндө бийлик органдарынын катышуусуна жол берилбейт. Жергиликтүү тургундар татыктуу делегаттар шайланып, элдин талабын аткарарын белгилешет. Курултай аябай жакшы өттү. Таза өттү, татыктуу адамдар шайланды деп мен эсептейм. Мен жеке оюм ушул элдин көйгөйүн, келечекти көрө билген жаштардан өттү. Ушул боло турган нерселерин айтала турган, сүйлөй турган, акылы жеткен, билими бар балдар, кыздар өттү деп эсептейм. Курултайга катышканыбызга миң марта ыраазыбыз. Аябай жакшы чечкиндүү болду. Айыл өкмөттөрүбүздөн bir ayal kişi, bir erkek bala şaylandı, aябай тура şaylandı деп ойлойм. Kurultay aябай көңүлдөгүдөй жакшы өттү. Kalыс vardı, kalыс oldu inşallah. Ben oyumça şu janagындай делегаттардын ар бирин мандат кагаздарын алып, өзүнчө неме кылышып неме кылды. Бирок көңүлдөгүдөй болду иншалла. Президенттин негизги тапшырмасы карапайым калктан шайланган делегаттар элдин көйгөйүн жеткирүүсү болгон. Жерлерден шайланган депутаттар ал аймактын негизги көйгөйлөрүн билет жана анын чечүү жолдорун айта алышат. Элдик курултай бул эл менен бийликтин байланышы. Андыктан тургундар мамлекеттик деңгээлде маселелердин чечилиши керектигин айтышат. Мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турган маселелер каралды. Бул эң жакшы нерсе. Себеби айылдагы, мисалы үчүн айылдагы асфальт, көчөнү, ондомдайды айта турган болчосо, бул мамлекеттик деңгээлде эмес, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечиле турган маселе. Азыр мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турган. Элдин түшүнүгү жогору болгону эң жакшы болду. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык биринчи элдик курултайдын ишине 1074 делегат катышат. 452 айылдык аймактын ар биринен 2ден 904 делегат, облустук маанидеги 12 шаардан жана райондук маанидеги 18 шаардан 42 делегат, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 28, диний конфессиялардан 10 делегат катышат. Исак Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктары. Эр-Рияд шаарында Кыргызстан менен Сауд Аравиянын тышкы иштер министрлеринин орун басарларынын саясий кеңешмеси болуп, анда бир катар маселелер талкууланды. Белгилей кетсек, Кыргыз делегациясынын министрдин орун басары Азизбек Мадмаров жетектеп барган. Ал Сауд Аравиядагы кесиптеши Сауд Аль-Сати менен соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо жана Кыргызстанда туризм, гидроэнергетика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, айыл чарба жана жер казынасын пайдалануу жаатындагы инвестициялык долбоорлорду илгерилетүү маселелерин талкуулаган. Сауд Ас-Сати, Сауд өнүктүрүү фонду жана Падыша Салмандын гуманитардык жардам борбору аркылуу Кыргызстанда социалдык долбоорлорду жана кайрымдуулук акцияларын ишке ашыруу боюнча кызматташууну улантууга даяр экенин билдирди. Бүгүн 8 ноябрда Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлунун жумушчу сапарынын алкагында ички иштер министри Улан Ниязбеков менен эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги эл аралык кызматташууга чоң маани берет. Дүйнөнүн глобалдашуусунун шартында Кыргыз милициясы ар дайым кылмыштардын бардык түрлөрү, экстремизм, баңгизат жана кибер кылмыштар менен күрөшүүдө эл аралык өнөктөштөр менен иштешүүгө даяр жана анын негизги милдети эки өлкөнүн жарандарынын тынч, бакубат жана коопсуз жашоосуна көмөк көрсөтүү болуп саналат, деди Улан Ниязбеков. Түркиянын ички иштер министрлигинин башчысы Улан Ниязбековго жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен Түркиянын ички иштер органдарынын ортосундагы тажрыйба алмашуунун жана кызматташууну өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде Сулайман Сойлу кылмыштуулук менен күрөшүүдө министрликтер ортосундагы өз ара кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилеп, кызматташууну мындан ары бекемдөөгө даярдыгын билдирди. Жолушууну жыйынтыктап жатып, Улан Ниязбеков ички иштер министрлиги ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө жана эки өлкөнүн компетенттүү органдарынын ортосундагы өз ара кызматташууну андан ары кеңейтүүгө даяр экендигин кошумчалады. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн башын бириктирген Коркут Ата эл аралык кино фестивали Турциянын Бурса шаарында өттү.
Аталған фестивальға 17 өлкөнүн кино тармагындагы инсандар катышып, өз эмгектерин сунуштаган. Кыргызстандын атынан барган делегация сыйлыктарга ээ болуп, анын ичинде алгачкы сыйлык режиссер Садык Шерниязга ыйгарылган. Фестивальдын жүрүшүн Бурса шаарынан Гүлшайыр Талантбек кызы баяндайт. Түрк дүйнөсүнүн экинчи эл аралык Коркут Ата кино фестивалы быйыл 1 ноябрдан 5 ноябрга чейин Жаш Осмон мамлекетинин мурдагы борбору Бурса шаарында өттү. Фестиваль Туркиянын маданият жана туризм министринин колдоосу астында уюштурулган. Туркиянын Бурса шаарында өтүп жаткан Коркут Ата кино фестивалы кино тармагындагы инсандарды маданий аянтчага бириктирди. Бул кино фестивалга Кыргызстандан дагы кино режиссерлор өздөрүнүн эмгектерин сунуштап жатышат. Ал эми баш байге үчүн бул фестивалга 24 фильм атсалышууда. Фестивалдын уюштуруучулары Түркия түрк элдердин материалдык жана материалдык эмес маданий мурастарын сактап калуу жана келечек муундарга өткөрүп берүү үчүн эбегейсиз күч аракеттерин жумшап жаткандыгын жана бул мурасты жайылтууда искусство маанилүү ролду ойной тургандыгын баса белгилешет. Түрк дүйнөсүнүн Коркут Ата эл аралык кино фестивалынын ачылышы Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ болду. Анткени тарыхый кино Курманжан Дакка фильми менен ачылды. Атың ким чырагым? Атым Курманжан. Иш-чарага 17 өлкөнүн өкүлдөрү катышып, 52 картина тартууланып, анын ичинде Кыргызстандан барган кино тартуучулар дагы эмгектерин сунушташкан. 200гө жакын өнөр адамдары жыйылды. Жалпы түрк мамлекеттеринин киночуларын башын койгон бир чоң бир кино фестиваль өтүптү. Негизи бул фестивалдын максаты жалпы түрк дүйнөсүн ушул кино дүйнөсүндө бириктирүү, ошол эле учурда бир эле алардын башын бириктирбей, ошол эле мына фильм тартууда мындай бир биргелешип фильм тартуу маселеси, ошондой эле түрк дүйнөсүнүн фильмдерин дубляж которуу, түрк дүйнөсүндө көрсөтүү, ушундай бир чоң мындай бир миссиясы бар да бул фестивалдын. Ошондон Коркут Ата фестивали ушун менен экинчи жолу болуп атат. Фестивалдын жүрүшүндө кино тармагындагы мыктыларды кызыл килем төшөп, тосуп алуу аземинде аларга сыйлык ыйгаруу жараяны орун алды. Кыргызстандан 20дан ашуун киночулар барган. Толук метраждуу оюн зог фильмдеринин сынагында режиссер Таалайбек Кулмендиевдин Үй сатылат кыргыз тасмасы көрсөтүлдү. Анда роль жараткан актриса Канипа Таштанова мыкты аял ролу үчүн сыйлыгына татыды. Filmimizin yönetmeni Taalaybek Kulmendiyev'e veriyor. Бул сыйлык ошол аялдын ролун мыкты жараткандыгы үчүн Канипа Таштановага ыйгарылды. Биринчиден куттуктап кетмекмин, экинчиден бул мындай фестивалдар дүйнөдө көп, бирок бул Коркут Ата фестивали өзүнчө ошо түрк дүйнөсүн бириктирүү иретинде жасалып аткан бирден бир кадамдар. Экинчи рет өткөрүлүп жаткан фестивалда түрк киносуна кошкон зор салым үчүн деген номинация биринчи жолу тапшырылды. Бул номинация алкагындагы атактуулар менен кошо бул сыйлыкты алгачкылардан болуп Кыргызстандан барган Садык Шерниязга ыйгарылып, иш-чаранын башкы төрүндө болду. Белгилүү режиссер Темир Бирназаров бул жолу Кадыр Бартуу калыстар тобунун мүчөсү болду. Түрк дүйнөсүнүн маданиятынын, ушул түрк дүйнөсүнүн маданиятына кошкон салымы үчүн деген сыйлык берилип атат. Анын үстүнө биз менен көрдүңүздөр кандай инсандар кошо алды. Туркан Шарай, бул Сүймөнчүгү, бул албетте тарых, бул Чыңгыз Айтматов, бул Кызылжолук Жалжалым, бул кинематография. Ошондон бул Коркут Ата кино фестивалына ийгилик каалашыбыз керек, колдошубуз керек. Буйрулса бул Коркут Ата кино фестивалы түрк дүйнөсүндөгү чоң маданий инсандардын өсүп чыгышына түрткү берет деген ойдомун. Бул түрк дүйнөсүнүн министрлери келип чогулуп атайын ушундай иш-чараларды көбөйтөлү деп бүгүн дагы абдан көп чоң сунуштарды киргизди. Кыргызстанда өтө турган, Азербайжанда, Казакстанда, Өзбекстанда, Түркияда өтө турган иш-чаралар абдан көп болду. Мунун баардыгын бизди кубандыра турган нерселер. İlk ödülü Özbekistan'dan.
Өзбек киночыларының «Инсан» фильмі фестивальдың ең мықты фильмі баш байгесін жеңіп алды. Түрксойдың баш сыйлығы өзбек кино актрисасы Рано Шодыеваға ыйгарылды. «Инсан» фильмінде тұтқындағы аялдар жана балдар жашоосу баяндалған. G'olib bo'ldim. Inson hujjatli filmi bilan men shu filmning rejissyoriman. Albatta bu sovrinni qo'lga kiritganimdan men juda ham baxtliman. Filmda aytib o'tishim joizki, global muammolar ko'tarilgan. Bu film hikoya qiladi va men juda ham mamnunman xalqaro jurilarga, ekspertlarga bu film manzur kelganini va birinchi o'ringa loyiq ko'rishganini. Turkiyaning Bursa shahrida o'tkazilgan Qo'rqut Ata film festivali gezektegi 2023-yılı Azerbaycan ülkesinin Soşa shahrida ötközülmey oldu. Uçurda sahnada kezekli uzatı azami menen jeyintik salуда. Bunu unutmayalım, lütfen ayrılmayınız. Buyurunuz efendim. Bu güzel geceye ev sahibi. Qo'rqut Ata el aralык кино фестивалі мындан кейін түрк тилдүү өлкөлөрдүн арасында кезектешип өткөрүлөт. Анда негизги максаты түрк элдеринин материалдык жана материалдык эмес маданий мурастарын сактап калуу жана келечек муундарга өткөрүп берүү үчүн эбегейсиз аракетти биргеликте көрүү. Gülşehir Talanpek kızı Belek Musayev, Oş TV, Bursa şehri. Bu güzel geceye ev sahibi. Kırgızstan кымышы өлкөлөрүнүн ичинен кышкы туризм боюнча алдыңкы үчтүккө кирет. Бул тууралуу маалымат Турстатта жарыяланды. Маалыматтык система кымышынын кышкы туризм жана эс алуу боюнча туристтер арасында эң популярдуу жана жагымдуу өлкөлөрдүн рейтингин сунуштады. Белгилей кетсек, кымышы өлкөлөрүнүн рейтинги туристтер арасында популярдуулугунун жана кымышы өлкөлөрүндөгү туризм жана эс алуу инфраструктурасын өнүктүрүүнүн негизинде түзүлгөн. Турстаттын маалыматы боюнча туристтер арасында кышкы эс алуу боюнча кымышынын алдыңкы 5 өлкөсүнө Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, ошондой эле Өзбекстан жана Армения кирет. Кыргызстанда кышында туристтерди Борбор кала, Бишкек жана Каракол лыжа базасы, ошондой эле Ысык көл кызыктырат. 95 жыл мурунку окутуу кайрадан уюштурулду. Ош шаарында Санкт-Петербургдагы жолугушуулар программасынын алкагында мугалимдер үчүн мастер-класстар өтүлүүдө. Орусиядан келген окутуучулар мугалимдерге заманбап билим берүүнүн жана баалоонун ыкмаларын үйрөтүп, квалификациясын жогорулатуу курсун уюштурган. 2 күнгө созулган семинарга 40 мектеп мугалими жана 12 жогорку окуу жайдын окутуучусу катышууда. Орусиянын педагогикалык алдыңкы университетинен Анна Мочкина жана Сергей Федоров чакырылган. Ош мамлекеттик педагогикалык окуу жайында мындан 95 жыл мурун ушул багыттагы алгачкы окутуулар өткөрүлгөн. Эске сала кетсек, 8 ноябрдан тарта Кыргызстандагы Петербург жолугушуулары аттуу маданий агартуу жарыяны башталган. Бул окуу жай тарыхый көз караш боюнча 1927 жылда биринчи жолу жолугушуу өткөргөнбүз. Бул жерде Азиз Эминович академик болгон инсан Измаил ошо академик өзүнүн эмгегин жазган экен. Кыргызстандын педагогикалык билим берүү системасын өнүктүрүү үчүн Петербург шаарындагы ири окуу жайлардын салымы чоң деп. Биз ошо тарыхый баракчага карасак, ошо ичинде Россиялык мамлекеттик педагогикалык университет Герцен биздин Кыргызстандагы окуу жайларына салымын салуусу өтө баалуу экени көрүнгөн да. Ошондуктан 95 жылдан кийин ардан кайта келип атат. Кыргызстанда 8 ноябрдан 10 ноябрга чейинки күтүлүп жаткан аба ырайынан улам Алап элде Төө Ашууда жана Чычкан Капчыгайында кар көчкү түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Министрлик кар күрткү тоолуу райондорго да түшүүсү ыктымал экенин эскертти. Тоолуу аймактарга жамгыр жаап, кар түшүп жаткандыктан жолдор тайгалак болот. Андыктан сапарга чыкканда айдоочулар автоунаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сакташы зарыл. Ошондой эле автокөлүккө күрөк, дөңгөлөккө орой турган чынжыр, ысык суу, азык жана дар-дармек алып коюуну унутпашы керек, деди министрликтен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бул саатта өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Эми алдыда аалам алкагында кандай окуя кабарлар орун алууда? Сиздер дүйнө жаңылыктарынан кененирээк көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жолугушалы.